Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин маектешибиз, биздин боордошубуз Кытайдан келген Каныбек Толкун уулу болмокчу. Каныбек Толкун уулу негизи эле көп жылдардан бери Кыргызстанда жашап, билим алып келет. Негизи эле Кытайда кыргыздардын жашоосу кандай, анан кийин Кыргызстанга келгенде эмне өзгөчөлүктөр болду, эмне кызыктар болду, алдыңкы маекти ачып берүүгө аракет кылабыз. Каныбек байке, кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Негизи эле өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча жыл болду келгениңизге, бул жакта эмне максат менен келип калдыңыз эле ошол жөнүндө? Келгениме болжолдуу түрдө айтканда 7 жыл болуп калды. Бул жакка окуу максаты менен келгем. Алгачында бул жактагы Кыргыз Улуттук университетинин чакыруусу менен келгем. Ал жакта студент болуп жүрдүм, кийин Манаста окудум. Андан кийин магистратураны кайрадан Улуттук университетте жактадым. Ушинтип окуу сапары менен жүрөм. Буюрса, окуган ийгилигимди элге дагы жакшы эмгектер менен тартуулайм деген ойдомун. Негизи эле айтсаңыз, ушу Кытайда жашоо кандай, ал жакта сиздин ата-энеңиз, бир туугандарыңыз бар да, Ооба. Ата-энем жана бир туугандарым учурда Кытайда. Мен бул жакта жүрөм. Кытайдагы жашоо жөнүндө айтсак, Кытайда бул жактагыдай эле кадимкидей жанагы тамашалуу айтканда, шаарда жашаганы дагы бар, анын баарда жашаганы да бар дегендей. Ал жерде деле жакшылыктуу, жакшынакай, жакшы жашоодо жашагандар дагы, анан карапайым жашоодо жашагандар дагы бар. Эми салыштырмалуу коомчулуктун бир мындай бир табиятынан же болбосо адамдардын көз карашынан, түшүнүгүнөн айырмаланып турат. Бирок жашоо кайда барса окшош экен, жана кайда барсаң казандын кулагы 4 дегендей. Жашоо дүйнөнүн бардык жеринде эле окшош, Негизи ошондо канча жашыңызда Кыргызстанга келдиңиз сиз? Кыргызстанга 20 жаштан өткөндө, балким 22 жашка жакындап калганда келдим окшойт. 22 жашта. Негизи эле Кыргызстанга келгенде кайсы өзгөчөлүк жак, мынтип сиз таң калган эмне болду? Мындай эстеп, азыр жаңы келгенде ошол эске салып айтып берсеңиз ошол жөнүндө. Мындай болушунча кененирээк айтып бере бериңиз анан. Жарайт. Негизинен кыргызда айтат эмеспи, сөз чындыгынан бузулбайт депчи. Анан кээ бир нерсени чын эле айта берейин, сезим түйгөнүмдө. Мен Кыргызстанга алгач ирет келгенде, балким биз аябай башкача күтүп алдыкпы, кадимки эле жанагы бейишти элестеткендей элестеттикпи? Албетте жерибиз жер үстүндөгү бейиштей болгон мекен. Бирок ошондо дагы биз башкача күткөнбүзбү? Айтор келгенде алгач эле Кытайдан келген кыргыздардын биринчи суроосу шаарга качан жетебиз деген суроо болчу да. Мени Мадина базарга алып келип түшүрүп коюшкан. Анан байке шаарга жеткизип коюңузчу десем, шаар ушул дегенде мен кабылдай албай койгом, ишене албай койгом. Кийин Улуттук университетке алып келип ал жактан тааныштырышты. Мен ал жерди дагы башкача элестеткен экенмин. Анан кичине мен күтпөгөндөй болуп, көңүлүм канааттанбагандай болду, бирок бара-бара жашап көнүп кеттик. Албетте жана кадимтен биз табиятка жакын, өзүнчө жаратылыш менен эр шаркак жашап келген эл болгонубуз үчүнбү, айтор мындай бир кооздук, табияттын тартуулаган кооздугу, жаратылыштын кооздугу абдан сонун бар экен. Бирок шаардын курулушу, шаардын көрүнүшү жана биз элестеткендей болбой калгандан көңүлүбүз сөккөн жагдай болду. Бирок Кудайга шүгүр, азыр болсо биздин эң сүйүктүү шаарларыбыздын бири, эң сүйгөн жерибиз, эң сүйгөн элибиз ушул Кыргызстан эли жана Кыргызстандын жери болуп калды. Негизи ошо шаардын түзүлүшү биз элестеткендей болбой калды деп элеңизби? Анан кийин ошо сиздердин элестөөңүздөрдө Кытайда, Кыргызстанда кандай элестетишет? Мисалы, сиздерде же балким сиздерге жеткен маалыматтар боюнча Кыргызстан ал жакта кандай? Мисалы, бул жакка келбеген адам кандай элестетиши мүмкүн? Азыркы учурда эми интернет менен бул жакка байланыштуу көптөгөн маалыматтар барып, көптөгөн мындай бир жанагы көчмөндөр оюну жана башка деген сыяктуу өзүнчө бир тасмалардан көрүп, кичине чындыкка жакын баалап байкап калышкандыр. Бирок биз өз учурунда андай маалыматтарды аз көрчүбүз. Анан көбүнчө уккан кулак менен элестетчүбүз.
Жана кино тасмалар жөнүндө кеп баштап калбадыкпы? Ошол кайсы тасмалар сиздерге жеткен, эсиңизде баарын атап берсеңиз. Бизге жеткен тасмалардан эсиме келгенин айта кетейин. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына байланыштуу Ак кеме, андан кийинки өзүнчө атынан дагы ичи баяндалып турган Башаламан, ошондой эле сериалдардан Апамдын махабаты деген сыяктуу көптөгөн тасмалар жеткен. Анан Ак кемени дагы абдан сүйүп көргөнбүз. Андагы акыркы трагедиялуу жыйынтыкталышы абдан жүрөктү ооруткан, бизди кайгыланткан бир маанай жараткан. Андан сырткары жанагы Башаламандагы, негизи Башаламан жөнүндө бир нерсени айта кетейин. Башаламан же болбосо ошол сыяктуу тасмаларды көргөндө менин туугандарым, жада калса ата-энем дагы ошол нерсени кээде Кыргызстандын жашоосундагы чындык ушул окшойт, азыр ушундай жашашат окшойт деп түшүнүшкөн. Анан кийин мен бул жакка аттанып атканда дагы кооптонушуп барбай эле койсоң кантет. Ошол тасмадагыдай болсо башыңа кыйынчылык келсе биз кантебиз, алыстабыз деп ошентип аябай кабатыр болушкан да. Анан мен балким ал тасмадагы эле жөн эле фантазия, ал чыгармачылык деп ошентип ата-энемди көндүргөнгө абдан аракет кылгам. Негизи сизде ушул кыйынчылык деп калбадыкпы? Тасмада кыйынчылык депчи, Кыргызстанга келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар албетте болот. Кыргызстанга келгенде албетте ооба, жаңы жерге, жаңы чөйрөгө келгенде кыйынчылыктар болот экен. Өзгөчө ошол чөйрөнүн бир аурасына көнүү, анан ал чөйрөнүн тилине ыңгайлашуу бир түйшүк жаратат экен. Мен жаңы келген кезде өзгөчө эми биз ал жактан келип эле борборго түшүп калдык. Анан бул жакта кыргызча жана орусча коштоп эки тилди тең сүйлөшөт экен. Анан коомчулукта салыштырмалуу, азыркыга салыштырмалуу мурда орусча көбүрөөк беле, же биз көнүп калгандан байкабай калып баратабызбы билбейм. Жаңы келгенде жанагы эле орусчадай угула берчү. Маршрутка чыгамбы, же башка чөйрөдө жүрөмбү, тилдерди түшүнө албай, орусча сүйлөсө эмне деп жооп береримди биле албай эле, жана эриндердин кыймылдаганына карап алып туруп, болжо эле мындай деп аткан окшойт деген учурларым да болчу. Кээде туура чыкса, кээде туура эмес чыгып калган жагдайлар болот эле. Андан сырткары диалектилик айырмачылыктар да болот экен. Биздин Кызыл суунун адабий тили, өздүк диалекти башкача, бул жактыкы да кичине башкача экен. Анан төп келишпей мындай бир окшош маани ташыбаган сөздөрдөн улам дагы кызыктуу жагдайлар болгон. Анда кеп нугун ошо Кыргызстандагы сиздин жашооңузга, анан кийин келечектеги жашооңузга буралы. Азыр жашыңыз канчада, анан кийин ошо Кыргызстандан кыз алсам деген оюңуз барбы? Буга сиздин үй бүлөңүз кандай көз карашта болот? Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Ал жагынан айта кетсек, жана жыйылган арман башымда 28 жашымда дагы деле жалгызмын, жарым жок ушул кашымда дегендей. Негизинен албетте сүйүүгө дагы, жашоодогу кээ бир күйүткө дагы жолуктук. Көптөгөн жагдайларды 28 жашка чейин көп эле нерселерди жашоо дагы үйрөттү, көргөздү дегендей. Бирок учурда дагы деле жанымда эрситкен жарабыкерим жок. Анткени менин эми тигил жактан келип, ар-сар жашоодо ары барып, бери келип, анан окуу менен жана башка менен жүрүп, такталбаган бир жашоо өңүтү болуп калды окшойт. Ошондон уламбы, дагы деле ушундай бойдон жүрөм. Анан ата-энем кээде кайра Кытайга келүүмдө каалап, өзүлөрүнүн ошол боюнча сунуштарын айтып, насааттарын айтып, өзүнчө сөз кылып калышат. Анан кээде эми ал жакка көнүп калсаң, ал жакта эле жашай бер дешет. Бирок мен эмнегедир жүрөгүм ушул жакка байланып баратат окшойт. Анан буйруса ушул жакта менин жашоомдун жарымы болуп алып калчу жар табылса, балким келечегимде ушул жактан куруп калам деген. Кыргызстандын ичинде деле айрым бир облустарда бул облустан алба, бул жактан алба деген нерселер бар да. Анан сиздерде балким ошо Кыргызстандан эмес Кытайдан эле аласың деген ата-эне тарабынан сунуштар болобу сизге? Ооба, ата-энем өзүбүздөн эле алсаң, өзүбүзгө жакын болсо, биз
куда күтүп сыйлашып барып келгенге ыңгайлуу болсо, биз билген жер, көргөн эл жакшы болот деп ошентип сунуштарын айтышат, алыс болбосо деп. Бирок мен бир жагынан ооба, ал жагын деле эске алам деп айтып коем ата-энеме. Бирок жашоо жардык аяктан буйруйт, ал жагын көрө жатабыз деген ойдомун. Сиздин ушу журналистика тармагында билим алганыңызды дагы билебиз, андан кийин тамадалык да жайыңыз бар. Негизи эле сизди алдыңкы жылдары ушу шоу чөйрөдөнбү же журналистика тармагынан көрөбүзбү? Ошол жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз. Жарайт, жакшы болот. Мен бул сөздү, чыгармачылыкка байланыштуу сөздү айтканда атамды айтпай кетсем болбос. Анткени мен акындын уулумун. Атам жетиген адабият сыйлыгынын ээси, Толкун Орман уулу. Бул жактан балким аты угулбай, баркы билинбей жүрөт болуш керек, бирок өзүбүздүн Кызыл Сууда белгилүү көрүнүп жүргөн чыгармачылык чөйрөдө өзүнүн орду бар акындардын бири. Анан менин дагы чыгармачылыкка жакын болуума атаман алган үлгү ошондой эле үйлөлүк тарбия болду окшойт деп ойлойм. Учурда сиз айткандай тойлордо, маракелерде, анда сырткары иш-чараларда өзүнчө алып баруучулукту, тамадалыкты аткарып, ошол чогуучулукту башкарып келатам. Андан сырткары өзүмдүн акындык өнөрүмдү дагы улантып, кээде жазмакерликти, кээ бир чөйрөлөрдө жада калса төкмө катары дагы өзүнчө бир чыгармачылыгымды жалгап келаткан учурум. Баалуулук, улуттук байлык деп ойлойбуз. Дагы бир кызыктуу суроо пайда болду менде. Негизи эле ошол Кытайдагы кыздар менен бияктагы кыздардын айырмачылыгы бар бекен, сизге сезилдиби? Кытайдагы кыздар менен бул жактагы кыздардын айырмачылыгы акыркы жылдары анча байкабай калып баратабыз, анткени кичине ар жакка дагы бул жакка дагы көнүп калды окшойт. Бирок жаңы келген кезде, ооба, жаңы келген кезде айырмачылыктар сезилген. Анткени биздеги кыздардын же болбосо биздеги Кызыл Суудагы элдин жашоо түшүнүгү, алардын жүрүм туруму башкачараак. Кандай? Адептик, этикалык түшүнүгү башкачараак. Анан түз жана карапайым болушат. Анан мындай бир өзүлөрүнүн көрктөп алып жүрүүсү дагы башкача. Мындай жанагы кийим кечегине байланыштырылат. Көбүнчө кыздар айтып келгенде эле кийим кечеги, анан жана өзүнүн көрктөөсүнө карата айтылат да. Анан көрктөө дегениңиз жана боёнгону, чач пачын жасалгасы. Ооба. Анан бул жакта кыздардын мындай бир кыймыл аракети, сүйлөө тарыздери, анан кийингендеги жана ачык кийинген образдары биз үчүн бир аз мындай бир өзгөчөрөөк сезилген. Анткени биздегилер мындай ачык кийинсе кой уят болот деп кызга болгон тыюу жана кызга болгон адептик тарбия башкачараак болчу. Анан аны биз өзгөчө көргөнбүз, бияктын кыздары кандай депчи. Анан кийин көндүк окшойт. Ага деле бирок баалаган жерибиз бул жактын кыздары болобу, ал жактын кыздары болобу, кыргыз элинин жалпы эле улуттук мындай бир кыздарга болгон, балдарга болгон тарбиясы мыкты экенин. Эми албетте төрт тарабы төп келип 100% сонун дебесек деле, этикалык, адептик жагынан жакшы тарбия берип келген эл экенибиз деп айтууга болот. Анткени ачык кийинсе деле же биздегидей жабыгыраак кийинсе деле кыздарыбыздын өз намысын коргоп, өзүнүн адебин билип, өзүнүн ордун билип жүргөнүн көп байкадык. Ошондуктан улут катары, эл катары кылымдарды карытып келаткан экенбиз деп ал жагындагы сүйүнүп. Ошо акындыкта жайыңыз бар экен, анан кийин ошо өзүңүздүн калемиңизге таандык же болбосо атаңыздын калемине таандык болгон бир чыгарма окуп берсеңиз. Жарайт, жакшы болот. Анда атамдын сөзү меникинен улуу болот, атамдын жазганы меникинен жылуу болот деп атамдын чыгармасынан эте кетейин. Атамдын чыгармаларынын көбү негизинен философиялык бир мүнөздөмөсү бар, ойлонткон бир атамдагы өзү ойчул акын деп сындап коюшат. Ойлонткон чыгармаларды жазат. Анан атам көбүнчө өзүн тарыхтан карап, жана Алыкул Осмонов үйдүн сыртынан өзүн карап жазгандай, өзүн тарыхтан карап мен кайдамын деген сыяктуу. Анан учурдагы улуттук баалуулуктардын баркталбай калганына карап трагедияларды жазган учурлар кездешет. Андыктан мен трагедия бул чакан гана үзүндү чыгарма.
Балам, тиги журтта калган баягы эски талпакпы? Жок атаке. Таштап койдук чоң атам берген калпакты. Кызым, тиги журтта калган балким жаман секичек. Жок атаке. Апама чоң анем берген элечек. Деп ушинтип бүтөт. Анда Каныбек мырза, өзүңүздүн чыгармаңыздан дагы атаңыздын поэзиясынан чыгарма окуп бердиңиз, өзүңүздүн чыгармаңыздан дагы бирди окуп берсеңиз. Мындай өзүңүзгө жүрөгүңүзгө жакканынан. Жарайт, жакшы болот. Негизи жүрөгүмө жаккан дегенде акындарда мындай болот экен. Чыгармаларды аракет кылып жазып, анан биринчи жагып барып, кийин бара-бара анан кемчиликтер өзүнчө байкалып, жакпай калып, кайра жаңы чыгарманы издеп, ошентип олтурган жагдайлар да болот экен. Кээде бир чыгарма абдан көпкө чейин жүрөктө жашап жүрө берет. Бирок атамдын айткан сөзү бар эле. Ар бир чыгарма өзүңдүн балаң сыяктуу. Жакшы дагы, жаман дагы балаң болот, бирок балдарыңды сен жек көрбөшүң керек дегендей. Ошондуктан акыркы жылдары чыгармаларымды дээрлик чогултканга да аракет кылып жүрөм. Анткени ар кайсырды кала берчү. Анан эми азыр биз өзгөчө Орозо айында, Рамазан айында турабыз. Андыктан Рамазан айына шайкештирип, анан учурда дагы бул Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө, казино жөнүндө жана башка кумарканалар жөнүндө дагы сөздөр болуп жүрөт. Андыктан ошол тарызды кичине ыйманды эстеткен мүнөздөгү менин 8 жашка чыгып калган бир чыгармамды окуп кетейин. Жашоо Шам деп аталат. 8-чи кыргыздардын 8-чи облусунан келген жигиттен 8 жашка кирген бир жөнөкөй чыгармасы болсун анда. Жашоо Шам, түбөлүп турбайтко жарып, жалгандан бир күнү кетериң анык, жаралып кайрадан өлгөнүң суроо, жакшылап ойлонгун акылга салып, жандырар жоо үчүн аракет жаса, жарыктан көңгөтүп, кайтканча жанып. Жашагын тууганым, максатың анык, жаңылыш болбосун, тандаган багыт, жадыңан чыгарба, манастың каны, жаткан бул тамырда тынымсыз агып, жаман күн туулганда мекен эл үчүн, жазганбай чыга кел, башыңды сайып деген чыгарма болчу. 2013 жылы жазылган экен. Чыгаргансыз. Калемиңиз мындан кийин дагы курчу берсин. Сиздин иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ошо билим алып атканыңыз өзүңүздүн келечегиңизге, балким Кыргызстандын келечегине таасир бере турган деңгээлге жетип, ушул жакта бир өзүңүздү ордуңузду тапкан инсан болушуңузга тилектешпиз. Иштериңизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бизге убакыт бөлүп, маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге эркин микрофон болсун, анда балким кайрылуу жасайсызбы, же Рамазан айы менен куттуктайсызбы? Сизге эркин микрофон. Жарайт, чоң рахмат. Мен дагы сөздүн башында эле сиздерге ыраазычылык билдиргим келет. Анткени атайлап чакырып, ошентип камерага, анан көгүлтүр экранга батырып, ушул жерде сайратып, көзүмдү жайнатып, жакшы сөздөрүмдү чыгарууга себеп жасап, көпүрө болуп турганыңыздар үчүн сиздерге, жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Анан ушул учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элине жакшылык каалап кетем. Рамазан айыңыздар куттуу, берекелүү болсун, жакшылыктар көп болсун, жашооңуздарда ийгилик ар дайым мол болсун, басканыңыздар акыйкаттуу, туура жол болсун. Ар дайым бактылуу жашоодо бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Ал эми биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.